Бешинчи сабагыбыз тереңдетилген нейрон тармактары. Бул ушул эми жалпы негиздерин эле улайлык тереңдетилген, эмнеге тереңдетилген деген сөздү чечмелегенге аракет кылдык. Нейрон тармактарындагы мүмкүн болушунча эмне үчүн нейрон тармактары деп, эмне үчүн нейрон жана тармак, эмне үчүн тармак деп аталган деген түшүнүктөргө дагы жалпы токтолгонго аракет кылдык. Мына алдыңкы сабактарда кайра эле баягы көнүмүш сиздер дагы ушул сабак жүрүшүндө көп алдыга чыга турчу диаграммабыз ошол нейрондук тармактардын сүрөттөлгөн кези, ошондо маалыматтын кириши, маалыматтын катмарлары, маалыматты иштетүүчү катмарлар жана жыйынтык ушул 3 блоктон турган бир нейрондук тармактарда маалымат жүрүшү, маалымат эсептөө иштери жүргүзүлөт дедик элек. Анан бул маалымат иштетүү процесси биздин адамзаттын мээсиндеги нейрондорго максималдуу түрдө окшоштурулат дедик элек. Кайра эсиңиздерге сала кетелик. Ар бир перцептрон бул жакта бир ядрону чагылдырат. Бул оң тарапта сиздер көргөн бул адамдын мээсиндеги нейрондордун сүрөттөлүшү. Бул эми микроскоптун алдында кадимки сүрөт, ар кандай ыкмалар менен эми түстөндүрүлгөн, ортодогу ушул байланыш тармактарды көрсөтүү максатында. Сиздер сол тарапта көргөн ар бир айлампа бул ушул ядролорду чагылдырат. Ортолорундагы байланыштар болсо, мына сиздер көрүп турган ушул байланыштар. Ар бир нейрон бул жакта кандай башка нейрон менен байланган болсо, нейрондук тармактарда ядронун аты перцептрон деп аталат. Перцептрондордагы ар бир перцептрон кийинки катмардагы бардык перцептрон менен байланышы бар. Ушул тармактардын негизинде анан биз нейрондук тармактар деп атайбыз бул процессти. Анан тереңдетилген нейрондук тармактарда негизги максатыбыз бул компьютерлердин, машиналардын адам сымал үйрөнүүсүн камсыздоо, же болбосо ошондой бир шарт түзүп берүү, жалпы интеллект түшүнүгүн ортого чыгаруу дедик элек. Ошонун негизинде анан тереңдетилген нейрондук тармактар иштелип чыгып жатат, тереңдетилип жатат. Мүмкүн болушунча ошо адамзаттын ой жүгүртүүсүнө окшош ой жүгүртүүсүн камсыздоо жаатында иштер жүргүзүлүп жатат. Анан бул жакта эми токтоло турчу нерсе ушул нейрондук тармактар ушул биздин адамзаттын ой жүгүртүүсүнө окшош ой жүгүртүүсүн камсыздоо жаатында акыркы мезгилдерде ар кандай эксперименталдык иштер дагы жүргүзүлүп жатат. Ошонун натыйжасында ортого чыккан бул эми алдыңкы эле тармак абдан жаңы бир тармак болгон үчүн, тармак дегеним нейрондук тармактардын түшүнүгү 2010-жылдардан бери эле биздин ушу жашообузда бар. Бирок ошого карабастан ар кандай түрдүү нейрондук тармактар дагы биздин литературабызга же болбосо ошол үйрөнүү процессибизге киргизилген. Сиздер бул жакта бул сүрөттө көрсөтүлгөн ошол нейрондук тармактардын түрлөрү. Акыркы мезгилдерде албетте бул жакка баардык түрлөрүн чагылдырганга мүмкүн эмес. Бул жакта эң негизги бул жакта өзү деле сөздүн атынан бул сүрөттүн аталышында эң кеңири колдонулган, эң кеңири чагылдырылган десек да болот нейрондук тармактар. Бул эми 2016-жылы түзүлгөн бир диаграмма. Албетте андан бери көп өзгөрүүлөр да болду, толуктоолор да болду, бирок негизги блоктор бул жакта камтылган. Ошондо нейрондук тармактар жалгыз эле бир түрдүү эмес экенин далили десек болот. Сиздер эң эле башында айта кетелик, эң классикалык түрдө биз эмнени көрдүк элек? Мындан алдыңкы нейрондук тармакта эгерде кайта турган болсом, бул эң көп колдонулган иллюстрацияда ошондо биздин маалымат солдон оңду көздөй кетип атат. Ошондо бул жактан маалыматыбыз кирди, маалыматыбыз бул жакта иштелди, бирок иштелди дегенде дагы айлампа түрүндө эмес, сиздер байкагандай белгилүү бир
жол менен келип иштелди маалымат, ошондо жыйынтыкка чыгып атат. Андыктан бул жакта белгилүү бир вектору бар. Маалымат солдон оңду көздөй жылып жатат. Ошондо бир жыйынтык кириш бар, маалымат кирди, анан жыйынтык болуп чыкты. Бирок акыркы мезгилдерде өзгөчө интуиция, адамзаттын интуициясында ортого чыгара тургандай жаңы түрдөн ыкмалар, жаңы түрдө нейрондук тармактар, мисалы Markov chain деп коет, Markov чынжырчасы, бул такыр эле кириши жок. Сиздер бул жакта бул сүрөттөмөлөрдүн дагы негизги блогуна токтоло кетелик. Сары түс менен берилген айлампалар, булар ошо маалымат кириш блоктору. Сол тараптан оң тарапка deep feed forward, forward деген алдыга чыккан классикалык түрдө, ошондо солдон оңго кете турчу маалымат бул жактан кирди. Анан жашыл болсо ушул ортодогу маалымат иштеткен катмарлар, оң тараптагы көргөн болсо ошол маалымат жыйынтыгы, output cell. Анан эми ар кандай түрдөн дагы конволюциялык нейрондук тармактар, буларга эми кененирээк дагы кийинчерээк токтолобуз. Бирок өзгөчө Markov chain'ге байкасаңыздар эч кандай маалымат киргизилбейт. Өзүнүн ичиндеги мурда берилген маалыматтын натыйжасында эле бир аз окшоштуруу балким орунду болушу мүмкүн, бирок ошо сагыз чайнагандай дейлик. Ошо сагыз киргизилгенден кийин ошол сагызды аягына чейин майын чыгара тургандай чайнаган процесс десек болот муну. Бул жакта болсо таптакыр тескерисинче эч нерсе жыйынтык чыгарбайт. Жыйынтыктар анткени бизде бул жакта сары эмес, кыргызчасы кандай болуп калат, оранжевый, оранж түсүндө. Бул жакта ошол маалымат Hopfield network, Boltzmann machine, restricted Boltzmann machine, deep belief network. Эми бул негизги сиздерге бул жакта көрсөтүп аткан диаграмма, иллюстрациянын негизги максаты азыркы мезгилде жалгыз эле классикалык түрдө, мына ушул эң классикалык түрдөгү нейрондук тармак болсо, ар кайсыл түрдөгү нейрондук тармактар акыркы мезгилдерде башка максаттарда колдонулуп баштадык десек болот. Ушул максатта сиздер менен бул сүрөттү бөлүшүп жаткан кезим. Анан өзгөчө эми ушул диаграмманын ичинде да камтылган конволюциялык нейрондук тармак, GAN деп коебуз, Generative Adversarial Network, буларга токтолбойбуз, бирок өзгөчө конволюциялык нейрондук тармак, анан бул жакта бар бекенби, ошону көрүп атам. Recurrent Neural Network бул акыркы мезгилдерде эң көп колдонулуп келген, эң жакшы натыйжа берип жаткан нейрондук тармактар. Бул жакка камтылып атыр. Sequence to sequence деген дагы бар, ага дагы өзүнчө токтолобуз. Ошондо сиздер менен мындан кийинки сабактарда да өзүнчө бул темаларга арналган сабактарыбыз бар. Муну өчүрүп турайын, кичине кыйшык чыйылып калды. Ошондо конволюциялык нейрондук тармактарга арналган өзүнчө сабагыбыз бар, рекурренттик нейрондук тармактарга арналган сабагыбыз бар, sequence to sequence, ошондо кезек десек де болот. Sequence дегени ошо кезек деп да которуп койсок болот, бирок көбүнчө которулбай эле ушул түрдөн колдонулуп жүрөт. Өзү ошо нейрондук тармактардын аты sequence to sequence, sec to sec же болбосо кыскартылган аталышы. Ушул негизги азыркы учурда колдонулуп жаткан дээрлик 70-80% нейрондук тармактардын натыйжасында чыккан программалык камсыздоолорду ушул 3 негизги блоктон, 3 негизги нейрондук тармактардын ыкмасын колдонот десек де болот. Ошондо үстүртөн бир маалымат бергенге аракет кылалык. Конволюциялык нейрондук тармак деген бул өзгөчө конволюция деген сөз бул
бир нерсени орусчасы сверточный нейронные сети. Сверток дегенибиз бул жакта сиздер да байкагандай бир өзгөчө ошол сүрөт таанууда, сүрөттүн ичиндеги объектилерди таанууда ошол конволюциялык нейрондук тармак көп колдонулат. Муну дагы сөзүбүздөн алдын баса белгилеп кетелик. Анан сиздер да байкагандай аягында бир натыйжа алаардан алдын биздин сүрөттү ар кандай түрдөгү фильтрлерден өткөрүп, ошол сүрөткө же болбосо ошол биз эмнени таба турган болсок, ошол таба турган объектиге таандык бир өзгөчөлүктү издеп табуу. Жөнөкөй эле сүрөттө эми биз адам үчүн албетте муну көбүнчө көрүнгөн эле спектрде биз маалыматты алганыбыз үчүн биздин көзүбүздө маалымат таануу иши бир аз башкача отурулган, бирок компьютердин маалымат таануусунда өзгөчө негизги максат буюмдардын өзүнө таандык өзгөчөлүктөрүн бир модельге өткөрүп алуу. Ошондо максат бул жакта эмне? Бир сүрөттү бир канча ар кандай ыкмадагы фильтрлерден өткөрүп, анан ошол сүрөткө же болбосо ошол биз издеп аткан объектке таандык бир өзгөчөлүгүн алып чыгуудагы ошо иштетүү же болбосо маалыматты жыйынтыктоо процессин оңойлотуу. Сиздер да байкагандай, ошондо башында бир маалымат киргизилиптир, input, бул баланын сүрөтү. Ошондо ар кандай биринчи фильтрдан өткөрүлдү, экинчи фильтрдан өткөрүлдү, үчүнчү фильтрдан, ошондо ар бир фильтрдин кийинки тармакка берген бир маалыматы бар. Ошол маалыматтардын жыйынтыгында ошондо кишинин бетин гана, мисалы сүрөттүн ичинен айырмалоо ыкмасы ортого чыгарылат. Анткени мисалы сиздер бул жакта көргөндөй, ошону столдун үстүндө ар кандай, мисалы коланын бөтөлкөсү бар экен, ошондо бул микрочип бар экен, китеп бар экен, сызгыч бар экен. Мунун баардыгын өзүнө таандык сиздер байкасаңыздар, мисалы биринчи фильтрдан өзгөчө мына эки линия алдыга чыгып атат. Демек кийинки маалымат иштөөсү процессинде ушул биринчи фильтрдин эки сызык сызганы бир маалымат берет. Анткени ушул жактан бир параллель кеткен бир буюм жатат экен деп. Кийинки фильтрларда сиз байкасаңыздар башка көп деле эмеге таандык. Бирок бул жактан акыркы фильтрлар, ар бир фильтрдин өзүнө таандык бир өзгөчөлүгү бар десек да болот. Ошондо ошол ар бир фильтрга таандык өзгөчөлүктөрдүн топтомунда бир ушу объект таануу моделин чыгаруу. Кийинчерээк эми конволюциялык нейрондук тармактарда тереңирээк дагы талдаганга аракет кылабыз. Ал жакта жакшыраак өрнөктөрдү бергенге аракет кылабыз. Бул конволюциялык нейрондук тармактарды түшүнүү максатында. Кийинки нейрондук тармактын түрү кеңири колдонулган. Бул рекурренттик нейрондук тармактар. Өзгөчө рекурренттик дегенибиздин себеби recurrent дегени кайталануучу нейрондук тармактар. Эсиңиздерде болсо, классикалык нейрондук тармактарда маалымат солдон оңдо көздөй эле кетет дедик элек, бирок акыркы мезгилдерде өзгөчө жаңы ыкмалар менен рекурренттик нейрондук тармактар натыйжага чыгарардан алдын акыркы катмардан же бир алдыңкы катмардан кийинки катмарга, бир алдыңкы катмарга маалыматты кайра кайтарып берип, кайрадан иштетүү ыкмасы ортого салынган. Ушунун натыйжасында эң аягында чыга турчу, ушунда Y тамга менен, символу менен берилген натыйжаны чыгара турчу бир маалыматты иштеп чыгуу ыкмасы жакшыраак бир натыйжа берет деген прогноздор бар. Анан sequence to sequence өзгөчө тил таанууда котормолорду жүргүзүүдө, бул жакта англис тилине киргизилген сөзүдү француз тилине которуучу бир архитектураны көрсөтүп турат. Ошондо биз sequence to sequence архитектурасында ар бир блок энкодер, анан кийин декодер деген эки негизги сөз колдонулат sequence to sequence'те. Ошондо
ар бир сөздү encode дегенде, башкача айтканда белгилүү бир кодко айландыргандан кийин ошол сөздүн башка тилде кайсыл сөздөр менен биргеликте келгенде кандай түрдө колдонулат экен деген бир натыйжаны бере турчу бир ыкма десек дагы болот. Анда ушул сабагыбызды нейрондук тармактардын чагылдыруусу боюнча же болбосо визуалдаштыруу боюнча бир кичинекей мисал менен, практикалык бир мисал менен уланталык. Атайын бир веб баракчасы дайындалган. Ошол веб баракчасы аркылуу нейрондук тармактар кантип иштейт экен, келиңиздер анда көрөлүк. Ryerson деген университет тарабынан иштелип чыккан бир программалык камсыздоо десек дагы болот, визуалдаштыруу, нейрондук тармактарды визуалдаштыруу боюнча. Бул тапшырманын текстинде дагы өзгөчө шилтемесин беребиз. Сиздер ушул шилтеме аркылуу ушул тапшырмага кирип нейрондук тармактарды визуалдаштырганга аракет кылыңыздар. Сиздер да байкагандай, азыр мен өзүм контролдоп жатам, оңго солго жылдырып. Бул жакта 2 катмардан турган, анан маалымат кириле турган бөлүктөн турган, анан бир жыйынтык бере турчу бир нейрондук тармак көрүп турабыз. Кайра биздин өрнөккө кайта турган болсок, чоңураагын ачайын. Маалымат кириш блогубуз бар, 2 катмарыбыз бар, анан маалыматты биз киргизген кириштин натыйжасында жыйынтык бере турчу блок бар. 3 негизги блоктон турат бул өрнөк. Маалымат кириш, анан биринчи катмар, бул болсо экинчи катмар, жыйынтыгында болсо бизге бир жыйынтык бере турчу блок. Бул программалык аппарат, программалык камсыздоо эмне ишке жарайт? Сиздер сол тарапта көрүп турган чарчынын ичине сан жазабыз. Сан жазгандан кийин ошо биздин кол жазмабыз менен жазган санды бул нейрондук тармак кайсыл сан экенин болжолдойт жана жыйынтык чыгарат. Келиңиздер анда көрөлүк. Мисалы 5 деген санды жазып көрөлүк. Байкасаңыздар, бул чарчынын ичиндеги камтылган пикселдерден киргизилген кара түстөн ак түскө өткөн пикселдерди биздин бул программалык камсыздоо сиздер дагы эч канча менен алып ары бери жылдырганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Анан дагы айта кетчү жагдай, бул жакта жакындатып көрсөк болот. Эч канчаңыздын дөңгөлөгү менен ортосундагы дөңгөлөгүн ары бери кыймылдатсаңыз, ар бир блокту караганга, анан ар бир блоктон кийинки негизги бул жактагы максат эмне? Кийинки блокко кандай маалымат өтүп жатат, ошону көрсө болот. Мисалы, бул блок байкагандай баардык пикселден маалымат алып жатат. Кайра биздин өрнөккө кайта турган болсок, эсиңиздер болсо, ар бир перцептрондон кийинки перцептронго сөзсүз түрдө ар бирөөнө маалымат камтылат эле. Ошондо кириштин маалымат киргиздик, 5 деген санды жаздык. 5 деген санды жазгандан кийин программалык камсыздообуз биздин ошол 5 деген сандын кайсыл пикселдери, ошол чарчынын ичиндеги кайсыл пикселдери боелду деп эсептеди. Андан кийин боелгондорун кийинки катмарга маалымат катары өткөрүп берди. Бул катмардан кийинки катмар дагы мындан алдыңкы катмардан маалымат алды. Анан биздерге 5 деген first guess 5 дейт, second guess 5 деген эсиңиздерде болсо, сабагыбыз учурунда дагы бир маалыматка токтолду элек. Сөзсүз түрдө бир эле жыйынтык чыкпайт, бир канча жыйынтык чыгышы мүмкүн. Анан эң эле биздин киргизген маалыматка эң көп упай топтогон, эң көп ыктымал болгон жыйынтык анан бизге берилет дедик элек. Ошондо биздин киргизген сандын эң көп упай топтогонун үстүнө бассак көрөлү. 0,24 балл менен максималдуу упай топтогон 5 болуптур. Андыктан бизге жыйынтыкты 5 деп берип атат. Бирок экинчи мүмкүнчүлүк 3 деген дагы. Эми канчалык 3кө окшогону албетте бул жакта моделибиздин
ичинде камтылган. Муну эми терең убактыңыздар болсо ар бир блокту, мисалы бул блоктон кандай маалымат киргизилиптир. Мисалы бул блокто сиздер байкагандай 1,10 бул пикселдин күйгүзүлгөн же болбосо күйгүзүлгөн эмес, ак саны түшкөн, канчалык интенсивдүү түшсө ошончолук, мисалы көбүнчө сиздер байкагандай 1,17 так күйгөн жерлерде output маалымат киргизилип аткан жагы 1,17 болуп атат. 1,17 десек туурараак болот. Кийинки катмарга ошого карата маалымат өткөрүп берет дагы. Анан ушунун натыйжасында 3-чү катмар иштейт, 3-чү катмардагы экинчи катмар иштейт, кечиресиз, 1-чи катмардан маалымат алат. Ар бир ошол блоктогу кайсыл катмардан башкача айтканда эсептөө жүргүзүлгөн, ошол эсептөөлөрдүн жүргүзүүнүн негизинде активация функциясы иштеген. Мисалы, бул персептронубуз максималдуу 1,72 балл топтоптур. Демек, кийинки персептрондо ошол кайсыл санга туш келе турган болсо, биздин модель ошону болжолдоп берет. Ошондо муну өчүрөлүк. Мисалы, 2 деген санды жазып көрөлүк. Мисалы, 2 деп атат, бирок байкадыңыздар, андан тышкары дагы сан жазып көрөлүк. Мисалы, 8 санын жазып көрөлүк. 8 деп болжолду, бирок экинчи вариант 3 болуп калышы да мүмкүн деп атат. Бул эми көбүнчө бул нейрондук тармактар ошо сүрөт таанууда, эми кол жазманы таануу балким сиздерге бул жакта тез эле тааныса болот да дешиңиз мүмкүн, бирок ошо компьютер биздин кол жазманы кандай тааныйт экен жаатында бизге бир визуалдаштырылган өрнөк болуш керек. Сиздер дагы убактыңызга жараша ушул берилген шилтемеге кирип, сиздер дагы муну тестирлеп көрүңүздөр. Ичинде ошол нейрондук тармактардын иштөө принцибин жакшы чагылдырган бир өрнөк десек болот. Анда кийинки тапшырмаларда көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.